только этин сатат, жейт. Анан бизде саабайт, сүтүн пайдаланбайт. Эми сүзмө кылып тапшыралы десе, мисалы үчүн азыр Кудай шүгүр, эми бер жакта уй саан турса, муну менен алышып эмне кылат дел баягы түйшүгүнөн качат да муну. Сүт аябай майлуу болот муну. Мен сүт аябай, мен деле өзүм баягы сүтүн бышырып тартып көргөн жокмун. Мурунку кишилерден угушумча сепаратордон өтпөйт дейт. Суу кошуп анан тартат дейт. Сайыз учурунда, колхоз учурунда мурун саадырганда ошентип тартышышкен. Топосту саап, анан сүтүнө суу кошуп туруп, анан сепаратордон өткөрчүшкен да. Эти жакшы, анан, конечно, сүтү деле дары болсо керек. Күчтүү да. Мисалы үчүн мамалагы өзүнүн сүтүн, мисалы үчүн могу топосту корого камап туруп туудурса. Азыр могу топосту кечин айдап барып корого камап, кечкисин камап туудурса, мамалактар өлүп калат. Себеп деген асты ным болуп кетет да, мунку бат эле чыла болупчу. Ашказанга бат эле суу көтүп туруп, уусун сиңире албай эле өлүп калат. Уйду круглый год багасың да, карапчы. Кышында колго алып тамак беришиң керек, уй тала менен чыга албайт. Эми жер от болуп, жылуураак жер болуп эле уй таладан чыгып кетпесе, суугураак кароор жерде уй чыга албайт да кыштан. Тамак бериш керек. Бул тамак сурабайт да. Круглый год талаада да. Тоют сурабайт, ошону бакканга жеңилирээк, анан тез көбөйөт, эчки сымал. Бат эле. Булар эми өздөрүн негизи кыйын эле мал, булардын түшүнүгү аябай кыйын эле. Ошон үчүн булардын букалары кайсы жерге жаз эртерээк келет билет. Букалары. Мисалы үчүн азыр бул биздин могу турган жерде наркы бети ушул эле биздин маңдай. Ар жак бетине жаз эрте келет, эрте көктөйт. Букалар уже асты кетет, ошол жака кетет. Ашып биле, ошол жака кетет, билет ошол жер эрте көктөрүн. Букалардын болгон буканын баары кетип калат, ошол жака чоң букалар бөлүнүп эле өздөрү барат. Кайсы жер эрте көктөрүн, кайсы жер от экенин билет булар. Букалар кышында башта чоң букалар кошулбайт. Декабрь, ноябрь дейм, башта ноябрдын ортосунан баштап эле букалар бөлүнүп кетет. Ургачысынан. Аны кошсоң да кошулбайт. 10-5тен болуп эле аскалардын кайсы жер от жер болот, ошол жерге барат эле жата берет ошол жерде. Аны айдап келип, бүгүн айдап келип койсоң, эртең ошол жерде болот. Кайра түнү менен эле барат ошол жерге. Уйдан айырмасы жакшы эле карайт, балдарын жакшы эле багат, бирок каршы уйдай коргой албайт каршыдан булар. Уй өлүп берет булардан. Булар бири-бирин корубайт дагы да каршыдан. Уй коруйт. Бири-бирине жардамдашат. Булар азыр тетиги топосту, мисалы үчүн, турбай тууган топос. Ошону жана каршыкыр барып алып жеп койсо, тиги топос тура берет, ошону тап берип коюп эле, коруй албай эле. Кызганчактар болот ошондой качып тууган топостор. Качып төр-төрдүн башына барып тууп жата берет ошол жерде. 10 күн. Жума 10 күн. Качан мамалагы тыңып, анан чуркап калганда ээрчитип келет, же каршыкырга жетирбейсе өзү келет темселеп. Топос мен билгени 25ке барат экен топос. 25 жашка чейин. 25 жашка чейин. Мен көрдүм бир топосту. Ээс айтты 25ке чыкты деп ошол топосту. 25 жашка чыкканда өлүп калды өзү. Талаада темселеп, ушундай жаздын күнү аргай жерде эле жалгыз оттоп жүрүп бир күнү ошо ордунан тура албай калса керек, өлүп калыптыр. Ошо 25 жашка чыкты деди ошо топосту. Булар баласын каерден жоготконун билет бул сүмчүктөр. Кайсы жерде мамалагы жоголгонун билет. Кайсы жерге мамалагы уктап калганын да билет. Кайра барат? Барат ошонто. Мамалагы да кыйын болот булардын. Энесинен каерден адашканын билет, барат ошол жерге. Себеп дегенде мен муну аркы беттен жайдын күнү мен топозум ашып кетип, ошол жактын топосуна кошулуп кетиптир. Баягы бөлүп атып, 2 жаш жайдын күнү жаш мамалак кошо ичип келди ашып. Мен уже бияка ашып келгенде көрдүм да баягы. Ичип келген мукулдап, эми булар эмне болот, эми кетпей деп топосту бияка айдап келип коюп, топостун жанында отурсам эле 2 мамалак акырын топостон чыкты дагы эле. Баягы кандай келген жолуна салды да заматты. Тиги ашып алып кетип калды энесине. Эч жака бурулган жок, ошо кандай жол менен келсе түп-түз ашып кетип калды.
Түннө көп ама күндүз деле туйтан күндүзкү туугандан түнкү тууганы көбүрөөк да булардыкы. Кыргызбайке атыңыз кетип калбайтпы? Карашкан атам. Мирлан атты кармап келчи. Ошондой байке булар сыры. Букалары болсо ошо кошулбайт болду эми. Тиги май июндун аягында уже бука чуркай баштайт. Ошондо келип кошулат, ага чейин кошулбайт жүрөт. Күч топтойт, только семирет бука. Семириш керек. Бес кошот. Ошо суукту жакшы көрөт булар өйдө. Ылдыйга турбайт. А бирок булар мондай күн суук болорду бир күн алдыга билет. Жанагыдай бороон болорду. Көчө мурдайын бороондор болду го, ыркыраган. Ошону бир күн сезет уже топос могу төрдө, жонунда топос жатып эле. Топос ылдыйлап келдиби? Уже эртеси бороон дейсиң да, болот. Анысын деле неметкен жокмун эми, бирок мисалы үчүн быйылкы субай калган топостор эмди жыл ошо эрте эле туй берет да. Мисалы үчүн мен былтыр мына апрелдин 1-инде баштаган топос. Могу өзүмкү. Оңна 1-инден баштап тууп баштаган, ошондон 1-2-ден тууп отуруп, июнга чейин барган. Быйыл эрте баштады, 1 айга эрте баштады. Себеп дегенде былтыр бир топ кысыр калган топостор бар болчу. Азыр жалаң ошол топостор тууп атат. Эрте, 1 айга эрте тууп атат. Жок, ал андай жаска карап тууганын мен чынында байкай элекмин. Бука жаска карап, жылга карап чуркаганынчы. Даже быйыл бизде топос февралдын 10-унда эле баштаган. Жана мына топостор февралдын 10-унда эле баштап тууп баштаган. 10-унда эле топос тууп баштаган. Былтыр да ошондой тууган могу топостор. Февралдын 10-дорунда эле баштаган. Эми өзүбүздүн ылайыгыбызга келтирип эле да. Кичирээк саткын келсе кичирээгинен сат. Чоң саткын келсе өзүңө каражатка кандай керек болот, каражат. Чоң акча болсо чоңунан сатасың. Булар деле топос 3 жашына чейин көп жакшы эт ала бербейт. 3 жашынан кийин алат да. 3 жашынан кийин этти жакшы. Өгүздөр быштыга чейин өгүздөрдө кыйрат деле көп эт болбойт. Энчене бука койсуң, бука коюп койсуң калганын, анын баарын бука койсоң таппай калбайсың. Өгүз коюп койсуң. Өгүз уже 1 асы, 2 асы өгүздөр ушул момент сойсоң эт болот. Мисалы мен көрүп жүрөм, азыр буларда жок мындай чоң-чоң кээ бөлөктөрдө мындай 1 асы, 2 асыга жеткен өгүздөр бар. Жастын күнү ушундай топос тууп атканда карасаң, тиги өгүз жылтылдап турат. Союп жесең болчу да, эти менен чыгат. Ага чейин быштысына чейин, асыга чейин өгүздөр эми семирет, бирок анча тигиндей семирбейт, жашыраак болуп, багышта да кайра этин кое берип коет. Эми мунун букалары барат экен 400 килограммга чейин. Бука. Букалар. Төрдө эле барса керек эми 200, 250, 250 чоң өгүздөр 300гө чукулдап 250 болса керек. Жаратылышы ошондой окшойт. Бул жана туулуп эле көзүн жанагы көрдүңүз го эртең менен телчигип энеси жалап эмгенден баштап эле мамалак өйдөлөп баса берет, өзү элечи тамталаңдап элечи. Өр талаша берет. Ылдый баспайт. Ылдый баспайт. Анан ошону эле тиги топос өзү кеткен жок, тиги мамалакты ешип отуруп эле барды тияка. Мамалак кичине телчигип бир топ болуп калганда эмете бересиң, көп сүзбөйт. Жаңы тууганда көбүнчө кысканат булар, кысканып эле баласын. Мисалы үчүн тиги деле баласын кысканып эле жана биз баарыбыз көптөп тегеректеп койгонго кыскана түштү да. Мисалы үчүн биринчи мен барганда унчуккан жок да. Өтө кысканчактар бар, жолотпойт. Бул тегиндей барып жата берет эми ошо мамалак жатса ошо жан мамалактын ою менен болуп кой эле жата берет. Анан мамалак телчигип антип ниткенден анан бир 3-4 күн болуп торолуп антип ниткенден анан Ээрчитип коет. Анан ээрчитип үйүрүн издеп келет. Же бул топос кошулуп калат, же тиги топос кошулуп калат. İsteyt. İsteyt. İstегенде да жаман истейт булар. Жаспай таа барат булар. Машина менен келген жерине кайра мындай барат ошол. Таа барат ошону. Биз ошо эметпейбиз да. Түйшүгүнөн качабыз да, үйрөтпөйбүз. Минген атың турса, саган уюң турса,
Эми ал ар жакта уйларың саалбай турса чем анчын топосту деген аны мисалы үчүн уйдай кылып эртең менен кечинде сагбайсың. Бат саалат. Күнүнө жок дегенде бир 3 саалатпы ушундай булар. Бат саалат. А эгер чын-чынында мунун сүттү аябай ушундай баалуу же сүтүн алып турган, иштетип турган жер болсо мүмкүн эл саап эметмек да. Өткөрмөк. Макча менен кылдырбайт. Акча үчүн сүт, май сүтүн кымбат кылып койсунчу. Сууктан коркпайт. Айтпаймын булар суукту билет бир күн, өтө катуу суук болорунчу. Дыйлап түшүп келет ойго. Кайра эртеси күнү ачылдыбы, турбайт, кайра эле чыгып кетет. Анан булар бирок бул топос деле өтө калың кар жаап туруп, кар катып калчу болсо туруп калат бул мал. Баса албай, кардан. Жок, баса албай эмес, оттой албай калат. Булар тумшугу менен туруп жейт, кар катып калат да, суу кар жаап туруп калыңыраак болуп катып калганда, булар карды бир күн түрткөндө эле бир жер жооруп кетет экен. Муз каргачы. Бүттү анан эле туруп калат экен. Той. Анан көп оорубайт буларга, оору жукпайт булар, көп оорубайт, бирок ооруса ооруну көтөрө албайт. Вакцина шарпка кылдырабыз. Шарпка, карасанга. Тутпайм эми жакшылап төлдөтсөң 100 башка, жакшы карап төлдөтсөң 100 башка 60-70 калат. Эми ар жакта 30 баштын 30 топостон жок эле дегенде бир 10 эме калат. Кысыр калат, анан өлүм житими болот.